Мен биринчи маселе бул биздин шаарыбыздагы Яндекс такси боюнча. Урматтуу Алмаз Акунжанович, ушул Яндекс деген такси бул биздин салык кызматында төлөбөйт экен. Ушул боюнча мага толук маалыматтарды берсин. Анан таксистерге койгон пайыздары дагы аябай жогору экен. Эми биздин мамлекетке салык түшүрбөсө, анда өзүбүздүн ата мекендик таксисттер каттаганы туура болот. Экинчи маселе миграция боюнча. Мигранттарыбызда аябай маселе көп. 18-20 жаштагы кыздарыбызды чет өлкөгө ата энелер менен чыгарсак, турмушка чыккандан кийин чыкса, же болбосо ушул багытта миграция тармагы келип бизге атайын комитетке маалыматтарды берсе. Бул боюнча мыйзамдарды да карасак. Үчүнчү маселе, мына азыр жогоруда кесиптешибиз агабыз айтып кетти. Талабек Масабиров агабыз. Профсоюздар боюнча бүгүнкү күндө Алмаз Акунжанович абдан абал оор. Бул ондогон жылдар бою өткөндө мен айттым, балким Акаевдин убагынан бери катып калган мафия биздин профсоюздарды талкалашты. Көптөгөн билим берүү багытында, башка багыттагы адамдар, ошол жерде иштегендер профсоюздарга кайрылат. Эс алуу айларында алар кайсыл курортторго, кайсыл жерлерде эс алат, бул боюнча конкреттүү маалыматтар жок. Профсоюздун жетекчиликтери 100 миңден, 150 миңден айлыктарды алып, служебный машиналарды минип, министрлерден чоң тайраңдап жүрүшөт. Гектарлап жерлерди сатып атат. Мен өткөндө айттым, 5 гектар жерди 32 миллион сомго бааласа, алар болсо 900 миң сомго сатып беришиптир. Бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук кызматы алып кирип камады. Алар мына кечеги эле бер жактагы адамдар ошону менен ал бүттү деп ойлоп атышат. Бирок негизги сыздоктун тамыры али табыла элек да. Ошого Алмаз Акунжанович, урматтуу төрайым, протокол тапшырма берсеңиз, ушул профсоюздар келип бир маалыматтарды берсе, анын башчысы бүгүн ким, кандай иштеп атат, бүт пионер лагерлерди сатып таштаптыр Кыргызстанда. Алар болсо Ысык көлдүн тегерегинде эс алуучу жайларды, Кыргызстанда бүт райондордо, областтарда ушундай сатып имараттарды коротуп таштаган да. Бизге келген мына каттар азыр кайрылуулар келип атат. Кыргызстанда профсоюздарды ордуна койгула деп. Президентибиздин алдында түзүлгөн комиссияны тоготпой жүрүшөт. Бул профсоюзда иштеген жетекчилер мурунку мафия. Булардан өткөн мындай жыландан да катуу сойлойт экен да булар. Кантип ак үйдүн жогорку кабатына чыгып кетишет түшүнбөйсүң. Куйругун карматпайт.